Бардығы жақшы деп қалып бере сыйпалай бермеңіздер, бардығы жақшы емес. Бізге окшогон жарандар кыйналып бүтті. Біз мэрияга барып ачкачалык жарыялай алайбыз. Же кимдир бирөө өзүн өзү өлтүрүш керек билбейм. Оштогу Борбордук базардын жанындагы Шоколад базарынын соодагерлери мэрияга кайрылуу жолдошту. Алардын айтымында базарда 100дөй адам иштейт. Бирок мэрия аларга жаңы базардан орун бөлбөй туруп эле соода көркөлөрүн бузуп жатканын айтышты. Бүгүн эми эч нерседен эчтекеси жок эле келип биздин воротабызды бузуп, биздин товарларыбыз жайган жеринен чапчып, жана экскаваторлор менен келип чапчып атат. Карапайым элди ушинтип кордой берген болбойт. Сиздер айткансыздар, эч кимдин укугу тебеленбейт. Ар бир жарандын көз жашына биз жооп беребиз деп. Биздин көз жашыбыз, биздин башка нерсебизге эч ким жооп бербей атат. Чынын айтканда биз темселеп эч кимге ишенишибизди билбей атабыз. Соодагерлердин айтымында буга чейин аларга көчөсүңөр деген расмий эскертүү берилген эмес. Азыр мэрияга кайрылышса, өзүңөр бул жерден баш тарткансыңар, эми жаңы базардан орунду ижарага алып отургула деп жатышат дешет. Эртең менен келип ошо мэриядан келген балдарга дагычы аябай жакшына сүйлөшөйүн деп тесактагы сүйлөшпөй түртүп силердин үнүңөр ким уатылып бар жоголгула деп атат. Мындай деп атат лицемер. Сатып алган адамдардан арендага отуруңуздар дейт. Алар 15 миң, 20 миң арендага коебуз деп атат. Биздин эң кымбат арендабыз 3 миң сом бул жерде. 3 миң сом. А бизге ошо мэриянын балансына өзүнүн бекиткен арендасын төлөп турайлы деп атабыз биз. Жаңы базар көчүрүп баргыча, ал ишке түшкүчө, анын кийим акчасын төлөйт. Биякта күнүмдүк тириликтик алып айтып, кайсы акчаны беребиз аларга. Бүт эле бул базарда отуруп документ менен иштегендер эч кандай жер жок. Сырт деле талаада билбейбиз, акчалар алып, жалаң арендага берилет. 15-20 миң товарларыбызды азыр көрсөтсөм, мына кыздар барсат, чачылып, ысыкта, ай талаада жатат азыр. Каяка апарышыбызды билбейбиз. Соодагерлер базардан күч менен чыгаруу адилетсиз деп эсептеп, ортодо ортомчу бизнесмендер гана пайда көрүп жатканын билдиришти. Алар мэрден жерди ортомчуларсыз түз өздөрүнө бөлүп берүүнү талап кылышууда. Бизге да жер берсеңиз, өзүңүз айткан сөзүңүз бар. Эч кайсы жаранды көчөгө калтырбайм деген сөзүңүз бар. Бизге бирок ага чейин бир келип эскертүү да берген жок бизгечи. Бизге орун берсеңиз эле бизге ошол жетиштүү. Биз өзүбүз куруп алабыз, аракет кылыпчы өзүнүн күчүбүз менен. Ушундай эле кырдаал келечек базарында да орун алууда. Бул жерде 1200дөн ашуун соодагер иш алып барат. Бирок мэрия ижарада отурган 400 соодагерге гана жаңы базардан орун берилерин билдирген. Калгандарынын тагдыры азырынча белгисиз. Жаңы базардан орун ала албагандарга жарык өчүрүлүп, базар аймагына трактор киргизилип, күч менен сүрдүрүү аракети жүрүүдө. Көчүүгө каршы чыккан соодагерлер акыркы 2 күндөн бери бийликтен жардам сурап, ошол жерде түнөп жатышат. Бул жерде биз айтабыз, биз ойлойбуз, бир жеке эле инвестордун кызыкчылыгы болуп атат. Мамлекетке жеке инвестордун кызыкчылыгы керекпи? Же ушунча ак көз, кара көз, карапайым эл керекпи? Эмне үчүн карапайым элдин үнү такыр жетпейт? Такыр. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбызбы? Укуктуу өлкөдө жашайбызбы? Кана баш мыйзам, кана закон, кана бизди коргогон адамдар. Биздин укугубузду бирөө жарым коргойбуз. Кооп жакында чыгарган материалында шаар сыртындагы жаңы базардын курулушуна Ош шаардык кеңештин депутаты Замирбек Толубаевдин тиешеси бар экенин аныктаган. Толубаев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын иниси Шайырбек Ташиевдин жакын досу. Соодагерлердин айтымында жаңы базардагы соода жайлары сапатсыз. Ал эми орундардын чарчы метри $1,5 миң сатылып жатат. Алар мындай акчалары жок экенин билдирип келишет.